Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана ырайымдуу боорукер Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу кыргыз элим, азыркы күндө болуп жаткан бир көйгөйлүү маселе туурасында мен дагы бир эки сөзүмдү айтайын дедим. Аллах Таала бизди, адамдарды жуп-жуп кылып жараткан. Наба деген сүрөдө Аллах Таала айтат: "Ва халакнакум азважа", биз силерди жуп-жуп кылып жараттык, мындайча айтканда эркек жана аял кылып жараттык. Ислам динибизде эркек менен эркектин кошулгандыгы, жашагандыгы, аял менен аялдын жашагандыгы бул арам болот. Бул күнөө болот, уят иш, жаман иш, ата бабаларыбыз кылбаган иш. Бул деген биздин келечек муунубузду жок боло турган иш. Бул ден соолукка дагы зыян. Бардык жактан болбогон өтө бир ыплас бир иш болуп жатат. Аллах Таала будан сактасын. Качанда Аллахтын азабы келе турган болсо туугандар, анда бул жалпылай бардыгына келет. Ошондуктан биз азыркы күндө мындай нерсени токтотпосок, айтпасак, түшүндүрбөсөк, эскертпесек, анда эртеңки күнү бул кесепет, бул жамандык, зыяндык бардыгыбыздын башыбызга тиет туугандар. Аллах Таала баарыбызды ушундай жамандыктан сактаган болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам көптөгөн хадистери, Куранда Лут пайгамбардын көптөгөн окуялары келген. Лут пайгамбардын коому дагы ушундай жаман ишке, эркек менен эркекке барып калган кезде Аллахтын азабы келген туугандар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам: "Менин үммөтүмө мен корккон нерсем ушу Лут пайгамбардын коомундагы кылган иштерди менин үммөтүмдөгү адамдар кылып калат" деген. Туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам сиз менен бизге динди калтырып кеткенде, ислам динин калтырып кеткенде, бизге мусулманчылыкты үйрөткөндө, пайгамбарыбыздын максаты, дуасы андай нерсе эмес эле. Биздин ата бабаларыбыз Кыргызстаныбызды калтырып кеткенде, алардын максаты андай эмес эле туугандар. Мына ушундай сонун, керемет, эгемендүү, таза Кыргызстан мамлекетибизди биз сактайлы. Үммөт көбөйсүн, мусулмандар көбөйсүн, кыргыздар көбөйсүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Тазавважул вадудал валуда", көп төрөй турган, күйөөсүн жакшы көрө турган кыздарга үйлөнгүлө. "Фаинни муфахирун бикумул умам", анткени мен кыямат кайым болгон кезде үммөттүн көп болушулук менен сыймыктанам деген. Канчалык мусулмандар көп болсо, пайгамбардын сыймыгы туугандар. Эркек менен эркек кошулган болсо, эртеңки күнү биздин келечегибиз жок болот, муунубуз жок болот, биздин эртеңки күнү өтө чоң жаман кесепетке алып келет. Ошондуктан Алла сактасын туугандар. Бардыгыбыз дуа кылайлы, эстетели, айталы туугандар. Мындай жаман нерсе биздин ушундай сонун Кыргызстан эгемендик келбесин. Эртең келечегибиз кыргыз деген атыбыз, кыргыз деген нациябыз, кыргыз деген биздин жерибиз, туугандарыбыз калбай калбасын. Аллахым баарыбызга иман берсин, түшүнбөгөндөргө түшүнүк берсин, адашкандарга туура жол берип, Аллах Таала жүрөктөрүнө иман, инсафты Аллах Таала насип кылган болсун.